Жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Бүгүн биз мынтип китепканада китеп дүйнөсүндө олтурганыбыздын жөн жайы мына ошол илим жолундагы ар бир момун мусулман бурадарыма, тууганыма илим жолундагы 4 маселеге кунт коюп маани берүүгө чакырып кетмекчимин. Бул маселелер мага чейин деле соц тармактарда үлкөн устаздардын баяндарында эскерилип келген. Ошого улай мен да кошумчалай кетсем, төртөөсү шайхун фаттах, багыт берүүчү, илим жолун, илим эшигин ачып берүүчү устат зарыл болот. Тарбиячы, наставник дегидей. Араб тилинде фатих деген сөз бар, анан фаттах деген. Фатих илим жолуна багытты бир эле эшигин ачып берип коюп эмес, балким фаттах күчөтмө белгиси менен кайра ошол шакиртине көңүл буруп, маани берип, мана ошол илим эшигин багытын көрсөтүп туруусу керек. Экинчиси болсо акылун раджах, курч, ананда таза акыл керек болот. Курч дегидей устат канча илим эшигин ачып багыт бергени менен бул жакта алагды болгон же болбосом мына ошол көңүл койбогон адам боло турган болсо устаздын аракети жетишпейт. Устаз менен жанакы карсак эки колдон чыгат дегидей, мына ошол шакирт дагы аракети гана эмес, мына ошол аракет менен коштой акылы да курч болуп, таза болуусу керек. Акылы чачыранды, көңүлү чачыранды, бүгүнкү күнү телефонду кармай калып, телефонду чукуй калып, оюнга чуркай калып, ооба, ал да өз ордунда. Бирок негизги багыты мына ошол устат менен байлануусу керек. Үчүнчүсү болсо кутубун сиха. Таза, туура булактар, маалыматтар менен суугарылышы керек. Албетте, бүгүнкү күнү интернет айдыңында YouTube болсун, Google болсун, же котормо китептерде болсун, ар кайсыл маалыматтар жок эмес. Алар менен өзүмү алаксытып, убактымды коротуп, же болбосом анан башым айланып, кайсынысыны тандашты билбей, башың маң болуп кала электе, туура булак менен суугарылган. Ал эми туура булакты сага ошол эле жол көрсөткөн, багыт берген устатың таап берет. Төртүнчүсү болсо ал мудаваматун ва илхах. Илим жолунда туруктуулук, анан илхах талап. Экөөсүнү бирге байлап айткандыгынын жөнү туруктуулук. Бүгүн бар, эртең жок, жоголуп кетип, жок. Туруктуулук. Аз болсо дагы уланып турган иш жакшы дегидей, мына ошол туруктуу. Анан туруктуу десе кыжы болуп катталып калбайын деп эле жөн эле келип кетмей эмес, балким илхах окуучунун өзүндө дагы талап болуусу керек. Мына ошол талап болуп, бирок бир күн бар, экинчи күн жок болуп калса, ал дагы жукпайт. Балким экөөсү бири-бирине байланып турат. Туруктуулук, анан талап. Мана ошол төртөөсүнү илим жолунда кармана турган болсок, ал учурда адашпайбыз дагы, эртеңки күнү бирөөнү да адаштырбайбыз. Жараткан Аллах Таала баарыбызды илим жолунда, Кур'ан, сүннөт талиминде кадамдарыбызды бекем кылсын, ак жолдон адаштырбасын.